Өткөн аптада президент Сооронбай Жээнбековдун мамлекеттик иш сапары менен Бейжиңге барган учурунда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин кыргыз мамлекети тууралуу жылуу пикирин билдирип, эки өлкөнүн ортосунда кызматташууну мындан ары да уланта берерин айткан. Кытай өлкөсү Кыргызстанга ишеничтүү, өнөктөш өлкө. Биз дайыма кыргыз тарап менен кызматташууга кызыктарбыз. Бир алкак, бир жол долбоору буга далил. Бул долбоор ынтымагыбызды бекемдеп, өнүгүүгө, өбөлгө түзөрүнө ишенем. Биргелешкен аракеттердин арты менен эки тараптуу мамиле бекемделип жатканына абдан кубанам. Кытай Эл Республикасы кийинки жылдан тарта жибек жолу долбоорундагы 60 өлкөгө $1 триллион жардам берүүгө даяр. Жакынкы 5 жылда расмий Бейжиң автожол, темир жол, порт салууга, электростанцияларды курууга ири инвестиция каражатты бөлүүгө убада берген. Бул багытта Кыргызстан Кытайдын демилгеси менен жакшы долбоорлорду ишке ашырса болот. Фондун өзүнүн требованиялары бар да, ал акчаны ким алса болот, кандай условияда алса болорунчу. Аны ошону карап туруп эле, мисалы, өкмөт программа жазабы же жөн эле структура түзүп коюп, ал өзү чечиш керек. Бекер эле берип атабыз деп айткан жок да, алар айтып атат. Силердин проектти иштетебиз, акчаны процент менен кайтарып бересиңер деп атат. Аны жөн эле мындай предпринимательдер бере албайт, физлицо, юрлицолор. Аны сөзсүз мамлекеттик мекеме заявка бериш керек деп атат да. Кытай тараптын мындай берешен жардамын алып калуу үчүн маанилүү долбоорлорду сунуштап, алардын койгон суроо талаптарын аткарууга туура келет. Бирок Кыргыз өкмөтү бул мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калууга азырынча эч кандай конкреттүү долбоор сунуштай элек. Бирок президенттик аппараттан бул багытта иштер жүрүп жаткандыгын айтты. Президенттин мамлекеттик иш сапарынын алкагында бир топ маанилүү документтерге кол коюлду. Анын ичинде экономикалык багыттар да бар. Өлкө башчы инвесторлорго Кыргызстанда жакшы шарттар түзүлгөнүн Кытай төрагасына айтты. Ошондой эле санариптештирүү багытында да бир топ маселелер белгиленди. Бул ишти Кытай тарап жылуу кабыл алды. Жибек жолу долбоорундагы бөлүнө турган инвестиция боюнча учурда иштер жүрүп жатат. Переговоры с председателем Китайской Народной Республики. Июнь айында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары менен келери күтүлүүдө. Ал ортодо бийлик органдары жана ишкерлер Кытай тарапты кызыктырган долбоорлорду иштеп чыкса ашыкча болбойт. Бир гана экономикалык тармак эмес, саламаттык сактоо, маданият тармагы да колдоого муктаж. Чипара Жолкеева, Элчибек Кыштообаев, Ош Бирим жаңылыктары.